Тағы бір жол саламатсыздар, урматтуу кесиптештер. Биз буга чейинки видеода айтканбыз, санарип кампанын 8.2.7 деген версиясы чыкты деп. Ал буга чейинки версияларга окшоп, экрандын үстү жагында жаңы версия бар деп чыкпайт. Жөн гана жаңылоону бассаңыздар эле болду. Бул боюнча видео түшүндүрмөнү админдер Телеграмдагы группабызга салып койду. Ошол жактан да көрсөңүздөр болот. Болбосом санарип кампа тиркемесин ачкандан кийин бул жерден синхронизациялоо бөлүмүнө өтөсүздөр. Өткөнүңүздөрдөн кийин бул жерде тиркемени жүктөп алуу деген бар. Мынакей тиркемени жүктөп алуу. Бул меники азыр жаңыланган версиясы 8.2.7-нин жаңы мындай көрүнүшү. Мен 8.2.7 версиясын орнотуп койдум. Ал орнотуу боюнча админдин видеосунда толук көрсөтүлгөн. Бул жерде сиздер менен бөлүшө кете турган жаңылыктардын бири бул жерде кешти тазалоо деген баскыч кошулуптур. Бул жерге мынакей кызыл болуп жүктөп алуу дегенден кийин кешти тазалоо деген. Бул кеш деген эмне десеңиздер, бул жерди басканда мынакей чыгат. Бул бардык синхрондоштурулган маалыматтарды өчүрөт жана синхрондоштуруу орнотууларын баштапкы абалга келтирет. Бул аракетти артка кайтарууга болбойт дейт. Муну басканыңыздарда, ооба дегенди бассаңыздар, сиздер буга чейинки синхронизация кылып алган, өзүңүздөрдүн предметиңиздер боюнча синхронизация кылып алган маалыматтардын баары өчүп кетет. Кайрадан синхронизация кыласыздар. Андан сырткары, бул жерде жаңылоолорду текшерүү деген баскыч бар. Билесиздер. Бул жаңылоолорду текшерүү деген баскычты басканыңыздардан кийин бул жерде бизде дагы бир жакшы жаңылыктар. Предметтерди өтө көп кошуп коюшуптур бул жерде. Китептер, моделдер бүт баары бар. Жаңылоолор текшерилүүдө. Бир аз күтүп турасыздар бул жерде жаңылоолор текшерүүдөн кийин. Мынакей урматтуу кесиптештер, бул жерде жаңылыктар өтө көп. Физикадан материалдар, алгебра, биология, химия, география. Сиздерге кубаныч менен айта турган дагы бир жакшы жаңылыктардын бири бул жерде кошумча предметтер кошулган. Орус тилинен 8 маалымат, орус адабиятынан 3 маалымат, кыргыз тилинен 11, кыргыз адабиятынан 4, адабий окуудан 2, англис тилинен 8, диндердин өнүгүү тарыхынан 3, мен жана дүйнө предметинен 68, немец тилинен 1, музыкадан 3, көркөм өнөрдөн 1, чийүүдөн 1, мекен таануудан 2 жаңы материалдар кошулган. Санарип кампаны бир гана алтын казык ноутбугунда эмес, башка компьютерде да пайдаланса болот деп айтканбыз. Ал үчүн ошол эле тиркемени жүктөп алуу деген баскычты басып, тиркемени скачать этип алгандан кийин аны флешка менен башка компьютерлерге, ноутбукка алып барып орнотуп алсаңыздар болот. Орнотуунун жол жобосун билесиздер. Скачать этилген файлдын үстүнө мыштын оң тарабын басып, мышт болсо мыштын оң тарабын басканыңыздарда запуск от имени администратора деп чыгат. Мынакей 8.2.7 деп. Менде жаңы версиясы бул, орнотуп алдым. Мына ошол файлдын үстүнө мыштын оң жагын бассаңыздар, запуск от имени администратора деген бар. Мына ушул баскычты басып орнотуп аласыздар. Менде болсо бул азыр акыркы версиясы. Бул версияны мынакей санарип кампанын башкы бетине өткөндө эң төмөн жагында жазылып турат. 8.2.7 деп бул жерде версиясы деп жазылып турат. Мынакей. Ушул жерден текшерип алсаңыздар болот. Сиздердики кайсы версия экенин ушул жерден текшерип алыңыздар. Эгер 8.2.6 боло турган болсо, синхронизациялоо бөлүмүнө өтүп эле тиркемени жүктөп алуу жана бул жактан загрузка деген папкадан таап туруп, мыштын оң жагын басып, запуск от имени администраторду орнотуп коесуздар. Болду, андан кийин жаңылоолорду текшерүү. Бул жерден жаңы өзүңүздүн предметиңиз боюнча гана айтып өтөйүн, дагы бир жолу өзүңүздөрдүн предметиңиздер боюнча гана тиешелүү маалыматтарды жүктөп алсаңыздар болот.